эле сабак. Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе балдар, математика сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Келгиле балдар, кайталоо үчүн түзүлгөн тесттерге туура жооп берүүгө аракеттенели. Биринчи тапшырма. Кошуунун орун алмаштыруу касиети. Азаматсыңар. Туура жооп А кошулган В барабар В кошулган А. Экинчи тапшырма. Санга нөлдү же нөлгө санды кошууда сандын өзү келип чыгат. Азаматсыңар. Туура жооп А кошулган 0 барабар А, 0 кошулган А барабар А. Үчүнчү тапшырма. Кошуунун топтоштуруу касиети. Эң туура. Азаматсыңар. Туура жооп А кошулган В кошулган С барабар кашан ичинде А кошулган В, кашан сыртында С. Төртүнчү тапшырма. А кошулган В барабар 425 болсо, А жана В кандай болушу мүмкүн? Азаматсыңар. А кошулган 305 жана В барабар 120 болот. Ал эми бул жерден сандарды кичинесинен чоңуна карай катарынан тизип чыгарышыбыз керек. Бул тапшырманы туура аткарсаңар, биздин бүгүнкү жаңы темабыз ачылып калат. Кананда балдар, бул жерден эң кичине 3 саны, андан кийин 7 саны, андан кийин 11 саны, 11ден кийин 15 саны, 15ден кийин 19 саны, 19дан кийин 23 саны, 23дөн кийин 32 сандарын тизип алдык. Демек, биздин бүгүнкү жаңы темабыз теңдеме чыгаруу экен. Бүгүнкү сабакта татаал теңдемелер менен иштөөнү жана аны чыгаруунун жолдорун үйрөнөсүңөр. Кана балдар, теңдеме жаңы түшүнүктөр менен таанышаар алдында барабардыктарды аныктап алалы. Бул жерде тамгалуу туюнтмалар жана теңдемелер аралашып калган экен. Келгиле, ошол аралашкан туюнтмаларды өз-өзүнчө бөлүштүрүп тизип чыгалы. 64 бөлүнгөн S бул, туура айтасыңар, бул тамгалуу туюнтма. N көбөйтүү 22 барабар 44 бул, азаматтар, бул да теңдеме. X кошулган 61 барабар 341 бул эмне? Азаматсыңар, бул теңдеме. К кемитүү 180 бул тамгалуу туюнтма экен. А кошулган 71, азаматтар, бул да тамгалуу туюнтма. Ал эми А кошулган 16 барабар 43. Азаматсыңар, бул теңдеме экен. 342 көбөйтүү D бул тамгалуу туюнтма. 90 кемитүү B барабар 40 бул, азаматтар, бул теңдеме. К бөлү 9 барабар 81. Азаматсыңар, теңдеме. Ал эми N кошу 211 бул тамгалуу туюнтма экен. Мына бул барабардыктарды аныктап алгандан кийин тамгалуу туюнтмалардын эрежелери менен тааныштырып кетейин. Математикадан кээ бир сандарды кичине латын тамгалары менен белгилешет. Тамгалуу туюнтмада тамгага кээ бир маанилерди берүүгө болбойт. Тамганын бир нече мааниси болсо, ар бири туюнтмага коюлуп айрым-айрым эсептелинет. Тамгалуу туюнтмаларда
тамгалардын ордуна бир нече маанилерди берүү менен түрдүү жыйынтыктарды алууга болот. Балдар, биз теңдеме чыгарууну 3-класста өткөнбүз. Ошондой болсо дагы кайталоо иштерин жүргүзүп алалы. Бир эле амалды камтыган теңдеме жөнөкөй теңдеме деп аталат. Бир нече амалды камтыган теңдеме татаал теңдеме деп аталат. Ал эми белгисиз мүчөсү өзгөртмөнү камтыган туюнтма бул теңдемелер татаал теңдеме болуп эсептелинет. Теңдемедеги тамга белгисиз санды түшүндүрөт. Теңдемени туура барабардыкка айландырган тамганы мааниси теңдеменин тамыры же чыгарылышы деп аталат. Теңдеме чыгаруу бул ошол тамганын белгисиз маанисин аныктоо. Эгерде белгисиз тамга биринчи орунда болсо, теңдемени чыгаруу үчүн андагы амалдарга тескери амалдар аткарылат. Мисалы, кошуу болсо кемитүү, кемитүү болсо кошуу, көбөйтүү болсо бөлүү, бөлүү болсо көбөйтүү амалдары аткарылат. Эгерде белгисиз тамга экинчи орунда болсо, кошуу жана көбөйтүү амалдары катышкан теңдемелердин тамырларын табыш үчүн аларга тескери амал аткарылат. Мисалы, кошуу болсо кемитүү, көбөйтүү болсо бөлүү, ал эми кемитүү жана бөлүү амалы катышкан теңдеменин тамырын табыш үчүн ошол эле амалды пайдалануу керек. Эгерде бизге кашанын ичинде 20 кошуу k, кемитүү 15 барабар 45 деген татаал теңдеме берилди. Ушул теңдеменин жазылышынан эмнени байкадыңар? Жөнөкөй теңдемеден бул теңдеменин кандай айырмачылыгы бар? Азаматсыңар, мында бирден ашык амал бар экенин көрүп турасыңар. Алар кошуу жана кемитүү. Бул теңдеме чыгарып жүргөн жөнөкөй бир амалдуу теңдемеден татаал экендигин байкадыңар. Мындай теңдемени чыгарыш үчүн тамга кирген туюнтманы белгисиз деп алып, калган амалды аткарып алуу керек. Ошондо жөнөкөй теңдемеге айланат. Андан кийин жөнөкөй теңдемелерди жогоруда айтылган эрежелерди колдонуу менен иштесеңер, теңдеменин тамыры ар дайым туура тапкан болосуңар. Кана анда балдар, ушул бизге берилген теңдемени чыгаруунун алгоритмин колдонуу менен чыгаралы. Биринчи теңдеменин өзүн жазып алабыз. 20 кошулган k туюнтмасы белгисиз, анткени k белгисиз. Бул туюнтмада кемүүчү белгисиз. Кемүүчүнү табуу үчүн айырма менен кемитүүчүнүн суммасын таап алуу керек. Мындан 20 кошулган k барабар 60 деген жөнөкөй теңдеме келип чыгат. Бул туюнтмада экинчи кошулуучу белгисиз болгондуктан, экинчи кошулуучуну табуу үчүн сумма менен биринчи кошулуучунун айырмасын таап алабыз. Демек, теңдеменин тамыры 40 деп таап алдык. Кийинки кадамыбыз текшерүү. Текшерүүнү теңдеменин тамырын белгисиздин ордуна жазып текшеребиз. 20 менен 40-тын суммасынан 15-ти кемитсек, айырмасы 45. Барабардыгыбыз да 45 болчу. Демек, 45 менен 45-ти салыштырсак, барабар. Теңдеменин тамырын туура тапкан болдук. 1700 кошулган x кийинки теңдеменин алгоритмин колдонуу менен чыгаралы. Кашанын ичинде 1700 кошулган x кемитүү 800 барабар 4200 деп биринчи теңдеменин өзүн жазып алабыз. 1700 кошулган x туюнтмасы белгисиз, анткени x дагы белгисиз. Бул туюнтмада кемүүчү белгисиз. Кемүүчүнү табуу үчүн айырма менен кемитүүчүнүн суммасын таап алуу керек.
Мындан 1700 кошулган x барабар 5000 деген жөнөкөй теңдеме келип чыкты. Бул туюнтмада экинчи кошулуучу белгисиз болгондуктан, экинчи кошулуучуну табуу үчүн сумма менен биринчи кошулуучунун айырмасын таап алабыз. Демек, теңдеменин тамыры 3300 деп таап алдык. Кийинки кадамыбыз текшерүүнү теңдеменин тамырын белгисиздин ордуна жазып текшеребиз. 1700 менен 3300'дүн суммасынан 800'дү кемитсек, айырмасы 4200. Барабардыгыбыз дагы 4200 болчу. Демек, 4200 менен 4200'дү салыштырсак барабар болуп, теңдеменин тамырын туура тапкан болобуз. Кийинки 90 бөлүнгөн кашанын ичинде 20 кемитүү x барабар 10 деген теңдеменин алгоритмди колдонуу менен чогуу иштеп көрөлү. Биринчи теңдеменин өзүн жазып алабыз. Белгисиз деп кайсыларды алабыз? Азаматсыңар, белгисиз x болгондуктан кашанын ичиндегини белгисиз деп алабыз. Демек, 20 кемитүү x барабардан кийин бөлүнүүчүнү тийиндиге көбөйтөбүзбү же бөлөбүзбү? Эрежелерди эстеп көргүлөчү. Бөлүүдө белгисиз сан экинчи орунда болсо кандай амал аткарылат эле? Азаматсыңар, бөлүүдө белгисиз сан экинчи орунда болсо ошол эле амал аткарылат деп айтканбыз. Демек, 90'ду бөлөт экенбиз 10'го. Тийиндини таап алып барабардыктан кийин жазып алсак, жөнөкөй теңдеме келип чыгат. Мында белгисиз санды табуу үчүн 20'дан 9'ду кемитебиз. Анткени кемитүүдө да белгисиз сан экинчи орунда болсо, ошол эле амал аткарылат. Демек, теңдеменин тамыры 11'ге барабар. Текшеребиз эми. 90'дон 20 менен 11'дин айырмасына бөлөбүз. Бөлсөк, тийиндиси 10 келип чыгат. 10 менен 10'ду салыштырабыз. Демек, экөө бири-бирине барабар болгондуктан теңдеменин тамырын туура тапкан болдук. Анда балдар, бүгүнкү сабактан теңдемелер жөнүндө эмнелерди билдиңер? Өз алдыңарча бүгүнкү сабакка жыйынтык чыгарып көргүлөчү. Демек, бүгүнкү сабакта жөнөкөй жана татаал теңдеме бар экенин билдиңер. Жөнөкөй теңдеме бир эле амалды камтый турганын жана татаал теңдемеде бир нече амал камтыла тургандыгын билдиңер. Жөнөкөй теңдемеде белгисиз сан биринчи орунда болсо, бардыгына тескери амал аткарыла тургандыгын жана белгисиз экинчи орунда болсо, кошуу жана көбөйтүүдө тескери амал аткарыларын, ал эми кемитүү жана бөлүүдө ошол эле амал аткарыла тургандыгын жакшы түшүнүп, эсиңерде сакталып калды деген үмүттөмүн. Ар бир өтүлүп жаткан жаңы темаларды жакшы түшүнүү керектигин эсиңерден чыгарбагыла жана билимге умтулган мыкты окуучулардан болгула демекчимин. Мына эмесе балдар, бүгүнкү сабак дагы аягына келип калды. Сабак силер үчүн пайдалуу жана кызыктуу болду деген ойдомун. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.